Tawhid ilimi öte manilүү ilim. Her bir Müslüman kişi birinci кезекте birinci bolup okup үйрөнө турган ilim. Antkeni bul tawhid ilimi, mындайча айтканда акыйда ilimi, bul Allah Taalанын акысы. Мына жашообузда өзүбүздүн жашообуздан эле bir misal келтире турган болсок, адамдардын өз ара bir-birlerinde akıları var. Erkek kişinin ayalında akısı var. Ayal kişinin ошол kүйөөсүндө акысы бар. Балдардын атасында акысы бар, атанын балдарында акысы бар. Кошуналар ортосундагы өз ара акылар, жана ата-эненин акысы, жана Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын акысы. Эми ата-эненин акысынан да, балдардын акысынан да, аялыңдын акысынан да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын акысы жогору турат, биринчи турат. Эми Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын акысынан да Аллахтын акысы биринчи орунда турат. Биринчи кезекте турат. Ошондуктан бул таухид, бул Аллахтын акысы болуп саналат. Эгер сиз бирөөгө карыз берген болсоңуз, менин баланчыда акым бар дейсиз. Же бирөөдү иштеткен болсоңуз, кол астыңызда. Ошол инсанга ишини бүтүргөндөн кийин акысын берүү сиз үчүн парыз болот. Сиз үчүн милдет болот. Эми кыямат күнү инсан эң биринчи сурала турган сурагы дагы мына ушул таухидтен болот. Анткени биз айттык, бул таухид Аллахтын акысы деп. Кыямат күнү пендеден эң биринчи талап кылына турган нерсе бул Аллахтын акысы болгон таухид экен. Мына Муаз ибн Жабал радияллаху анхудан келген хадисте айтылынат. Муаз ибн Жабал айтат: мен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам менен биргеликте эшекте анын артынан учкаштым дейт. Анан мага айтты: о Муаз, Аллахтын пенделериндеги акысы эмне? Жана пенделердин Аллахтагы акысы эмне экенин билесиңби деди. Мен Аллах жадан элчиси билүүчү деп жооп бердим. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жооп берип айтты: Аллах Тааланын пенделериндеги акысы, пенделер ибадатта Аллахка сыйынганда, ибадат кылган кезде ага эч бир нерсени шерик кошпоолору. Шерик кошпой бардык ибадаттарды Аллахка арноолору мына ушул Аллахтын пенделериндеги акысы болот экен. Ал эми пенделер Аллахка шерик кошуп сыйынышпаса, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынышса, аларды азаптоо болсо, Аллах Таала азаптабайт экен. Ширк келтирбеген пендесин, шерик кошпогон пендесин, ибадатта Аллахка гана сыйынган пендесин, Аллахка эч бир нерсе кошпогон, эч бир нерсени шерик кошуп сыйынбаган пендесин, жалгыз өзүнө гана сыйынган пендесин Аллах Таала азаптабайт экен. Мына ушул нерсе пенделердин Аллах Тааладагы акысы болот экен. Эгер биз мына ушул жашоодо, мына ушул Аллахтын акысы болгон таухид илимин, мына ушул нерсени жакшы өздөштүрүп, жана жүрөгүбүздө орундаштырып, бекем түйүп ала турган болсок, Аллахтын фазилети себеп, Аллахтын райымы себеп, Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирип жиберет экен. Мына ошондуктан эң биринчи инсан Аллахтын акысы болгон бул таухид илимине көңүл буруш керек. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын акысы бар. Андан кийин үй бүлөлүк акылар бар. Мына ушуларды ирети менен окуп, тартиби менен окуп үйрөнүп алса, дүйнөдө дагы, акыретте дагы инсан көптөгөн жакшылыктарга жетет экен. Wallahu a'lam.